Скутер суу ташыган унаа менен бетме-бет кагышып, скутердин айдоочусу ошол жерде мерт кетти. Стамбулда өтө каттуу жер титирөөнүн кесепетинен түрк дарыгерлер өзүнүн жанын ойлобой ымыркайлардын жанын ойлоп чуркап барган видео тарап коомчулуктун жүрөгүн жылытты. Дональд Трамп Россиянын президенти Путинге өтө каттуу айтты. Канча деген аскерлер набут болууда, урушту токтот деген ой пикирин калтырган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдуу караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте скутердин айдоочусу суу ташыган унаа менен сүзүшүп каза болду. Кече 24-апрелде социалдык тармактарда суу ташыган оор жүк ташуучу унаа скутер айдоочусун сүзүп кеткен видео тараган. Кырсык боюнча Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан маалымат беришип, мотоскутердин айдоочусу окуя болгон жерде каза болгонун билдирген. 23-апрелде болжол менен саат 22:30 шамасында суу ташыган оор жүк ташуучу унаа менен Садырбаев көчөсү менен түндүк багытка бара жаткан скутердин айдоочусу катуу ылдамдыкта унаанын артына кирип кеткен. Кесепеттен скутердин айдоочусу окуя болгон жерден көз жумган. Маркумдун аты жөнү такталууда деп айтылат маалыматта. Эки бала келет тур. Апасы келген окшойт да. Эки бала барат тур, скутер менен. Бирөө фуранын алдына бирөөсү кирип кетиптир. Шашпай айдагыла. Жашоо бир келет. Маевкада патрулчулар катышкан мушташ болду. 25-апрелде Маевка айылында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук күзөт кызматынын милиция кызматкерлеринин катышуусунда мушташ чыкканын булактар билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыккан. Түрк дарыгерлеринин жер титирегенде ымыркайларга чуркап барганы көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Туркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги Стамбулдагы 6,12 балдык жер титирөө учурундагы шаардык ооруканада тартылган видеону жарыялады. Анда жаңы төрөлгөн ымыркайлар жаткан жанандыруу бөлүмүндөгү дарыгерлер жер титирегенде көчөгө чуркап чыкпай, дароо ымыркайларга чуркап барган. Туркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. Кичинекейлерди бир самга калтырбай койгонуңар үчүн силерге ыраазыбыз. Силердин бар болгонуңар абдан жакшы деп жазды министрлик видеого. Беле кетсек 23-апрелде Стамбулда күчү 6,12 балга жеткен жер титирөө болгон. Мындан улам 240 жаран жабыркап, 12 үйдүн жашоочулары коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Димер токтот болду. Дональд Трамп Путинге эмоционалдуу кайрылуу жасады. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын Киевге жасаган ракеталык соккусу тууралуу билдирүү жасады. Трамп социалдык тармагына пост жазып, анда Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылган. Мен Орусиянын Киевге жасаган соккусуна нааразымын. Бул сокку керексиз жана өз убагында болгон жок. Владимир токтот болду. Жума сайын 5000 жоокер өлүп жатат. Келгиле, эмитен эле тынчтык келишимин түзөлү деп жазды Трамп. 24-апрелге караган түнү орус аскерлери Киевге ракеталык чабуул жасаган. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда эң чоң кыйроо шаардын Святошинский районунда болгон. Ал жерде сокку турак жайга тийген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевдеги бул соккулардын натыйжасында 9 киши өлүп, ондогон адамдар жарадар болгонун билдирди. Бүгүн 25 апрель Киевде аза күтүү күнү деп жарыяланды.
КСДПнын Султанбеков баштаган 3 мүчөсү пробация менен абактан бошотулду. Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков жана 2 мүчөсү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер 3 жылга пробацияга алынып, абактан чыкты. Бул туурасында алардын жактоочусу Айбек Турдоев билдирди. 3 алдамчылык, шайлоочулардын добушун сатып алуу, шайлоо кампаниясын каржылоонун тартибин бузуу беренеси боюнча айыпталган. 2024 жылдын 13 ноябрында кармалган ал 3 шайлоочулардын добушун сатып алууга шектелип жатканын Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы маалымдаган. Андан мурдараак шаардык милиция Социал-демократтар партиясынын штабынын жетекчиси алдыда боло турчу жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда элдин добушун сатып алууну талкуулап жатат деген маалымат тараткан. Көп өтпөй добуштарды сатып алуу беренеси боюнча иш козголгон. Булак Спутник Кежин. Токтогулдагы бала бакчалардын биринде тамакка жетиширлик азык-түлүк бөлүнбөйт делген видео тарады. Социалдык тармактарда Токтогулдагы бала бакчалардын биринде тийиштүү адамдар тамак ашка жетиштүү азык-түлүк бөлбөйт делген видео тарады. Анда видео тартып жаткан адам балдарга тамак жасайын десе, нормага ылайык эт та жок болуп жатканын айткан. Интернет колдонуучулар өсүп келе жаткан балдарга убагында жана жакшы тамак берилиш керек экенин, мындан алардын келечектеги ден соолугу көз каранды болорун жазышкан. Ал эми ата-энелер өлкөнүн көптөгөн бала бакчаларында ушундай абал экенин айтып өтүшкөн. Кара сууда 300 литрден ашык мыйзамсыз мотор майы табылды. Кара суу районунун Шарк айылындагы унаа майларын алмаштыруу станциясынан акциздик маркасы жок 372 литр мотор майы табылды. Салык кызматы билдиргендей, анын баасы 67.935 сомду түзөт. Факт боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Салык кызматы 2024 жылдын 1 октябрынан баштап мотор майлары, күйүүчү майлар милдеттүү түрдө маркаланууга тийиш экенин эскертет. Булак Коштова. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.